Жалпы каналыбызды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтабыз. Бүгүн мен дал ошол тилсиз жоодон жабыркаган Ош шаарындагы Жайма базарда турган чагым. Ал эми бүгүн болсо дал ушул кырсык болгон күнү тикесинен тик туруп өз кызматын өтөгөн интернет желесинде көптөгөн интернет колдонуучулардын мактоосуна арзыган Садана Ходжамова эжекебиз менен маектешүүнүн астында турам. Бизден алыстабай туруңуз, кеттик. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Саламатчылык, жакшы, рахмат. Өзүңүздөр? Жакшы эжеке, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Шүгүр, жакшы. Болот, эне жүрөгү ар дайым эне бойдон калат деген. Өзүңүзгө дагы бир жакшы бир каттар келип атса керек, жүрөк жылытарлык. Жагат атабы бул нерсеже? Ооба, албетте. Бүгүнкү күндө аябай көп ар кандай жакшы сөздөрдү айтып, жакшы комментарийларды калтырып, ушинтип жазып, чалып, издешип атат. Мен аябай рахмат айтам бардыгынан. Бул менин кызматым, менин милдетим. Мен өзүмдүн кызматымды аткардым, милдетимди кылдым деп айта алам да аларга. Анан эненин жүрөгү эне бойдон калат деген сөзү, бул албетте мен энемин. Эки баланы тарбиялап чоңойтуп атам. Ошон үчүн мен балдарга болгон сезимим бул өтө өзгөчө деп айта аламын да. Садона айым ким деген суроого жооп бере кетиңизчи. Мен Хаджамова Садона Абдрахимовна 1993 жылы 23 мартта Өзгөн районуна караштуу Заргир айылы өкмөтүндө жарык дүйнөгө келгенмин. 2010 жылы 1-класста аяктадым. 1999 жылы алгачкы кадамымды таштадым Дыйкан орто мектебине. Анан 2010 жылы Б. Тешебаев атындагы орто мектепти аяктадым. 2012 жылы Кыргыз-Өзбек университетинин юридика баш факультетине тапшырдым. Ал жерден 2016 жылы кызыл диплом менен аяктадым. Жакшы ийгиликтер менен окуп жүргөн убактарда дагы аябай жакшы катышып, толук катышып, ар кандай иш-чараларга катышып келгенмин. 2016 жылы Рутска милицейский школага окууга тапшырып, 2017 бүтүп, анан Жалал-Абадка кайгылуу күзөт кызматына приказ чыгып, ошол жакта иштеп калдым. Турмушка да чыккан жылым болчу. Жаңы турмушка чыккан жылым аял киши албетте биринчиден семьясын ордуна салып алып, анан башка жакты да алып кетет экенбиз. 2022 жылы Ош областынын ички иштер башкармалыгынын милициянын кайгылуу күзөт кызматынын өзүнчө батальонунун туристтик взводунун тескөөчүсү болуп иштеп келемин бүгүнкү күнгө чейин. Биздин милдет туристтердин коопсуздугун, биздин өлкөгө келген коноктордун, эс алуучу жайларга барган эс алуучулардын коопсуздугун камсыздоо, аларга сервистик тейлөө көрсөтүү, алар менен тыгыз иш алып баруу туристтер менен. Бул биздин милдет болуп эсептелинет. Дал ошол күнгө токтолсок, адаттагыдай эле жумушка келгенсиз. Ооба, мен күндөгүдөй эле жумушка шеригим милициянын лейтенанты Турдалиев Али менен Төлөйкөнүн аймагындагы эс алуу жайларга бөлүнгөнбүз. Ошол жакта кызмат өтөп жүргөн убактыбызда жамгыр себелеп жауып баштады. Одон соң катуулап баштады. Анан катуу жамгыр жааганына байланыштуу сел алып баштады, сел келип баштады. Адамдар ызы-чуу болуп, дүрбөлөңгө түшүп, ошентип башталып калды. Биз барып эле элдердин сел келип атты, качыңыздар деп качырып, коопсуз жерге аларды алып өтүп, эвакуациялап баштадык. Колубуздан келишинче бул биздин милдетибиз, биздин кызматыбыз. Ошол эле учурда мен керектүү жерлерге биз кайрылып, айтып, милдетибизди аткардык. Көбүнчө мен аялдар менен, балдар менен ошолорду жардам берип, энемин баары бир
биринчиден милдетим болсо, экинчиден энелик сезимим бар экен. Балдарды алып, кооптуу жерге алып өтүп, ушинтип энелерибизди жетелеп жардам берип, элибизди, ошо эс алуучуларыбызды коопсуз жерге алып өттүк да. Канча болжол менен канча киши бар болчу ошол эс алуу? Болжорум менен 500дөй адам болчу ал жерде. Себеби ал жерде эс алуучу жерлер көп. Төлөйкөн аймагында. Ошо эс алуучу жерлердин бардыгында адамдар 7 базар күнү болгонуна байланыштуу, жекшемби күн болгонуна байланыштуу элдер эс алганы баргандар көп болчу. Үй бүлөсү менен, достору менен, коллективи менен баргандар көп болчу. Биз ошолордун жаш балдар көп болчу. Ошолорду барып биз неме коопсуз жерлерге алып өттүк. Бул менин милдетим. Мен кесипим менен сыймыктанам дайым. Сүйөм кесипимди. Ошол учурда белгисиз жарандар тарабынан фото, видеолорго тартылып, анан соц тармактарына чыгыптыр. Буну мен байкаган деле жокмун. Сүрөткө тартып атканын билген да жокмун. Анан кийин ошол чыкты. Ошондо да жумушубуз бүттүп, башталгандан баштап акырына чейин эле ошол жерде жүргөнбүз. Шеригим Али менен Турдалиев менен. Ошол. Анан эже ошол сүрөттөн байкасак, бутуңузда бут кийимиңиз жок экен да. Мындай ден соолугуңузга эч кандай зыян келген жокпу? Ден соолук, Ооруп калбадыңызбы? Мен ал жерде бутум жылаңгай экен байкабай да калдым. Үстүбүздөн жамгыр жаап атты майдалап. Эң негизгиси элдерди биз тынчтык жерге, биз элдердин коопсуздугун камсыз кылабыз да. Туристтерге жардам көрсөтөбүз, эс алуучуларга жардам көрсөтөбүз. Ошолорду биз коопсуз жерге чыгарып, мен бутум босиком жүргөнүм, жылаңаяк жүргөнүмдү байкабай да калдым. Орууну билген да жокмун, муздап үшүп калганын да билген жокмун. Анан жакшы адамдар көп эле үстүңө берейинби деген сөздөр да болду. Мен ал жерде өзүмдү жылуу кийинтип баса албайт экенмин. Бул анын үстүнө ошо балдарды жылуураак кылып алып өтүп, ыйлап, балдар коркуп, ата-энелер, энелер шоковый состоянияга түшүп, себеби Кудай Тааламдан келген сыноо экен бул, айтырбай келген кырсык, буну эч ким билбей калды. Ошон үчүн бардыгы шок болуп калды да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн милдетибизди аткардык ал жерде. Дагы мындан дагы кооптуураак учурлар болду беле? Ооба, дайым эле бизде көбүнчө ошол айтырбай келген кырсыктар болуп турат. Мен жана менин кесиптештерим, ички иштер органдарынын кызматкерлери мындай кыйынчылыкта дайым кызматын так аткарып келген кызматкерлерибиз дайым буга чейин да болуп келген. Биздин кызматкерлер дайым милдетин так аткарып келген. Мындан ары да ошентип келебиз, насип кылса. Ошол. Бир кесип ардактуу дейт. Кесибиңиздин бул жакшы жактарын дагы айта кетсеңиз. Менин кесипим аябай жакшы. Менин кесипим менен сыймыктанам. Кесипимди сүйөм мен. Мекенге, элиме кызмат кылам мен. Антым бергенмин, антым үстүндө турам. Мен эле эмес, башка кызматкерлер дагы мен ордумда болсо да ошол ишти кылмак ошол күнү. Биз негизи эле коомдук коопсуздугун камсыз кылуу, элдердин тынчтыгында болуусу үчүн күндү күндөбөй, түндү түндөбөй кызмат кылганга даярбыз. Сыймыктанам кесипим менен. Эртең балдарыбыз чоңоюп атат. Мен дагы энемен 2 бала тарбиялап атам. Аларга дагы туура элге кызмат кылган инсандар болуш үчүн колуман келишинче энелик тарбиямды берип, жакшы жакка үндөп, патриот
уулдардан кылып тарбиялайм. Ошондой кылып тарбиялаш үчүн биринчи өзүңдө болуш керек бул нерсе. Өзүңдө болсо гана анан балаңа үйрөтө аласың да. Ошон үчүн сыймыктанам кесибим. Бул милиция кызматкери бул бала кезиңиздеги эле кыялыңыз беле? Ооба, мен бала кезимдеги эле кыялым милиция болуу. Кыялдан чын болуп ар бир офицер генерал болуу ниет кылат. Генералды мечтать этпеген офицер жок болсо керек. Мен дагы Кудай кааласа генерал айым болушумду каалаймын, аракет кылам болгон күчүм менен. Буюрса кесибимди сүйөм. Дайым айтсо элиңизге кызмат кылууга дайынсыз. Албетте, мен мындан ары дагы мындан да жакшы жетишкендиктерге жетүү үчүн күчүмдү аябаймын. Кызматым элим үчүн болсун, мекеним үчүн болсун. Мен күндөбөй, түндөбөй кызмат кылууга даярмын. Ошол мага берилген милдеттерди так аткарып, коомго өзүмдү салымымды кошуп, жакшы гана салымдарымды кошуп, үлгү болууга даярмын, аракет кылам буюрса деп ишенемин өзүмө. Аял киши үчүн бул милиция кызматкери болуп иштөө кыйынчылык туудурбайбы? Бул суроону аябай көп берет бизге. Бул кыйын эмес. Кызматты өз убагында кылабыз, үйгө келип эне болобуз, аял жарбыз. Анан эч кандай бүгүнкү күнгөчө кыйынчылык болгон эмес. Эки жакка тең жетишип келем мен. Командирлерим берилген тапшырмаларды убагында так аткарып келем. Мындан кийин дагы ошондой кылам деген кылам буюрса. Үй бүлөмдү да тең алып кетем. Эки жакты тең алып кетсе болот экен. Аракет кылган адамга кыйынчылык туудурган эмес. Демек, каалоо болсо баары болот. Каалоо болсо албетте бардыгы болот. Эң негизгиси адамда каалоо, ниет, анан көз караш, жүрөк таза болсо бардыгына жетише алат экенсиң да. Буюрса, мынакей сизге дагы жана өзүңүз айтып өткөндөй эле генерал айым атын насип кылсын дейли. Ишиңизге ийгилик буюрса, дайыма ар дайым ушинтип элиңизге кызматыңызды кылып жүрө бериңиз. Элим аман болсун, мекеним тынч болсун. Дайым мекенимдин желеги желбирей берсин. Мекен үчүн кызматыбыз ак болсун. Ушунчалык мени кызматымды баалаган элиме чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Ар биринин үй бүлөсүндө тынчтык, ден соолук болсун. Мен аябай ыраазы болдум. Бул биринчиден эле бул менин милдетим, менин кызматым, милдетим экен. Менин ордумда башка кызматкер болгондо деле ушуну кылмак мен. Ошон үчүн элге чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Кандай гана күн болбосун, мен элим үчүн, мекеним үчүн кызмат кылууга даярмын.